Зымырап багып кетип бараткан бул жашоодо мен дагы бейгапар өмүр сүрүп аткан жаш жигит элем. Көпчүлүк жаштар сыяктуу эле ак караны даана тааный албай, жаштыктын кызуу кандуулугу менен күн өткөрүп жүргөм. Ааламдын сырларынан билбей, жашоого кайдыгер караган робот сымал дени кулу боло баштаган болчумун. Жаркырган күн баары бир келет турбайбы? Мен да ошол күнү ааламды жараткан Аллах Тааланын жана анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тааный турган бактылуу күндө мындайча тосуп алдым. Ой karılığın, ay karılığın. Ay Murat! Ay gel balam, gel. Gerilip jata berbey. Ay aldığından payda çok aldığından. Ne? Acıray albay etasın andan. Gel balam, onu bütürüp ala koyalı. Yazdım bir günü жылды вакыт дейт, балам. Onu bütürüp kalsam... Geç geldi, cumuş, jardan ber. Kıştı Tacaptı. Jıgaysın. Kursağın tok bulat. Gel balam, gel. Atаңдар келги чекти жаркырат баарын бүтүрүп татынакай кылып коелу. О, чоң атасы менен көбүш бүтүргөн экен дейт, балам мактайт. Кел. Мурат, угасыңбы же укпайсың, бия? Мурдуң дурайын, менден ал кетип баратат такыр, бели ооруп. Бол. Алло. Канайсың? Ошо үйдө эле? Давай, аз барам. Жакшылыктарыңды жаадыр, жаманыңды алыс кыл. Ошол небере Мураттын көкүрөгүнө жараткан Алла ыйман уютуп, келечегинде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын татынакай үммөтү болушун насип кыла жараткан Алла. Келечегинде такыба момун мусулман болушун насип кыла жараткан Алла. Өзүңдөн көптөн көп ушуну сурайм жараткан Алла. Амин Аллах. Geçe oşanda boldu jigitler. Geçinde tartıp koydum meyvezergeç. Бирок жана бой жакын бар. Сол уруп койду. Брат, болду келип ататмай. Тишпейле. Давай кармайсың. Ой, чапка. Боп. Хече брат. Жайна койгон. Жайна койгон. Амай, сонунга ебелди. Бер алсаң. Баса кетти чүтлү. Эме топтун. Рахмат. Жүдө өтүң болбойсуңбу? Аларга эмне демек элем? Ала сен университетте отпайбы? Аларга теңелүүгө да убактым жок. Мында. Дейли. Эки тоо көрүшөт дегендей, бир күнү Сабырды көчөдөн дагы жолуктурдум. Анын айтып бүткүс адептүүлүгү мени абдан таң калтырды. Анын мындай нур жүздүү болушу каяктан болду экен деп артынан калбоону чечтим.
Assalamualaikum. Салам. Кандайсың? Жакшы? А биз кечээ күнү көрүшүп беле? Отурсак болот да, Отур. Рахмат. Сен бул жакта окуйсуңбу? Менби? Ооба, бул жакта окуйм. А өзүң бирөөнү күтүп жатасың? Жок, өзүм менен эле. Мен бир нерсе таң калам. Эмнеге? Сен анча ачууланбайсыңбы? Кечээ күндө балдар менен токтоткондо эчтемке деген жоксуң. Бүгүн да остановкага отурсаң, мусорка көтөрүп жүрөсүң башка бирөөнүн артынан. Сенде намыс жокпу? Кандай адамсың сен? Мен жөнөкөй гана бир адам. Бирок мен дүйнөдөгү эң мыкты адам тууралуу билем. Ал адам сыяктуу болгум келет. Ал ким экен эң мыкты адам? Ал мыкты адам Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Ал пайгамбар болгон. Пайгамбар? Пайгамбар деген ким? Эмне десем? Кыскасы, аны баары угушкан, аны сыйлашкан. Элестет, 15 кылым мурда жашаса дагы, азырга чейин адамдардын баары ал үчүн баарына даяр. Ал да кандай киши болгон? Анын өзгөчөлүктөрү абдан эле көп. Мисалы, ачуусу келген мезгилде ачуусун кармана билген адам болгон. Анан да пайгамбар саллаллаху Ошол күндөн кийин жан дүйнөмдө чоң өзгөрүүлөр боло баштады. Пайгамбарыбыздын аруу жашоосунан сабырдын үлгү алганын түшүндүм. Пайгамбарыбыз ата-энени, эл жерин кантип сүйүү керек экендигин эң сонун айтып көргөзүп кеткен тура. Рассалык өңтүсүнө карап бөлбөй, керек болсо уядагы куштун балапанын коргогон пайгамбардан кантип үлгү албай коюу мүмкүн? Сабырдын ыймандуулугунун, кылган мамилесинин, чыныгы аруу таза булагы пайгамбарыбыздын жашоосунан алынганы мага чоң таасир калтырды. Ал жөнүндө уккан сайын, окуган сайын жан дүйнөм эргип, будуңчаң болгон дүйнөдө жүрсөм да келечекке үмүттүү карай баштадым. Ички дүйнөсү тар, өзүмчүл адамдардан түзүлгөн коомубуз мага такыр чоочун сезилип, эми жаңы жашоону суктана тосуп алдым. Бул китеп менден сага белек болсун. Рахмат. Мейли көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Баса, Мурат. Эгер ошол китепте айтылгандай адам болсоң, сендер өтө мыкты адам болбойсуң. Кайсан? Ey Murat! Gel yardımcı ol. Anana, inanın. Vay bu ki, sana ne oldu? Bu demeyi de seni akşam atıp kıykırıp atıp filanlar alçı meselem. Sen bugün böyle özünle işlep para çıkan çocuğun barın bitirip salsın. Gel içine yardımcı ol, su satın alalım. Gel oğlan. O sadakan olayın neyse. Şahit. Эң мыкты адам жөнүндө укпадыңбы? Mıktı adam? Ооба. Ha kim eken al mıktı adam? Пайгамбар. Peygamber? Ооба, пайгамбар. Barakeldi. Barakeldi. Peygamber. Peygamber de. Ya ата, сизге эмне болду? İyi balam. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çındığında mıktı adam bolucu. Андай adam diyerlik hazır. Табылбайт го. Биз баарыбыз ошого жетсек кана деп жүрбөйбүзбү? Ошол мыкты адам тууралуу сага ким айтып берди? Сабыр деген дос. Мен аны менен жакында эле достошмун экөөбүз. Сабыр? Де. Анда мындай кылбайсыңбы? Сен сабырга айтып көрбөйсүңбү? Үйгө чакырбайсыңбы? Биздин үйгө атам менен сүйлөшөлү. Биздин үйгө бар, чай ич деп. Анан дасторкондун үстүндө отуруп алып үйдө, анан пайгамбар тууралуу кенен кесири жакшылап бир сүйлөшпөйлүбү? Макул, чыкырайын. Ошондой кыл, жарайт. Макул анда, макул балам.
Салам балдар. Сабыр танисыңарбы? Сабырды? Танисыңарбы? Ооба, ал биздин досубуз болчу. Чыгып коесуңарбы? Жок. Биз аны чакыра албайбыз. Ал эми бул жакка келбейт. Эмнеге келбейт? Алга кетти. Ал кече кечинде бул дүйнө менен кош айтышты. Кош айтышты. Кандайча? Кече үйүнө барсак, абалы оор жатыптыр. Көптөн бери анын жүрөгү ооруйт эле. Ошондо айынан каза болду. Бул дүйнөдөн ичер суум түгөнгөндө ажалым жетип кете бермекмин. Бирок акыйкатты өмүрүнүн акырында мага таанытып кеткен сабырдын бул эрдиги менде ташка тамга баскандай из калтырды. Аны жолуктурбаганымда бул жалгандын торунан чыга албай, караңгылыкка сүңгүп кирип, белгисиз бойдон кетмекмин. Пайгамбарымдын мыкты үммөтү болуу деген сенин аманатыңды кабыл алдым. Мен эми биздин келечегибиз болгон жаштарыбызга кайрылып, чыныгы үлгүлүү инсан жана пайгамбарга үммөт боло албай бекер өтүп кетпегилечи деп, мындан нары жол жок, мындан нары туңгуюк деп ыймансыздыктан тосуп келем. Сабыр, жаткан жериң жайлуу болсун. О жараткан Алла, бизге туура жолду көрсөткөндөн кийин башкалардын туура жолго түшүүсүнө себепкер кыла көр.